Саламатсыңарбы балдар? Здравствуйте, ребята! Бүгүнкү сабактын темасы жыл мезгилдери. Тема нашего урока времена года. Балдар, маанайыңар кандай? Менин маанайым абдан жакшы. Балдар, сабакты баштаардын алдында силер менен оюн ойногум келип жатат. Кайсы оюнду дебейсиңерби? Мен так санаганды билем деген оюнду ойнойлу. Бул оюндун шарты менен тааныштыруунун кереги жок. Себеби бул оюнду биз ойноп жүргөнбүз. Үй бүлө мүчөлөрү менен бул оюнду ойногула. Мисалы, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Балдар, мына ушул оюнду 20га чейин санап, үй бүлө мүчөлөрү менен ойноп көргүлө. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы жыл мезгилдери деп айттым. Анда сабактын максаты менен таанышып алалы. Силер жыл мезгилдери жөнүндө маалымат аласыңар жана билесиңер. Көнүгүүлөрдү аткаруу аркылуу сулуу, таза, катасыз жазууга көнүгөсүңөр. Жыл мезгилдерин, алардын өзгөчөлүктөрүн билүү аркылуу ой жүгүртүүңөр, сүйлөө кебиңер өсөт жана калыптанат. Жаратылышты сүйүүгө жана ага аяр мамиле жасоого, сактоого тарбияланасыңар. Балдар, силер менин суроолорума жооп издеп көргүлөчү. Бир жылда канча мезгил бар? Алар бири-бири менен эмнеси менен айырмаланат? Силерге кайсы мезгил жагат? Силер бул суроолорго жоопту кайдан издейсиңер? Албетте, бул мезгилге чейин биз жыл мезгилдери жөнүндө башка сабактардан дагы маалымат алганбыз. Ошон үчүн эске түшүрөлү. Балдар, дептерибизге бүгүнкү числону жазып, теманы жазабыз. Эми биздин сабакка колдонулуучу жаңы сөздөрдү дептерибизге түшүрүп алалы. Айлана чөйрө, вокруг, бузулат, портится, жанданат, оживляется, кайнайт, кипит, керемет, чудеса, табият, природа, тайгак, гололед. Балдар, жаңы сөздөрдү дептериңерге түшүрүп алдыңарбы? Анда биз бүгүнкү сабагыбыз жөнүндө сөз кылалы. Эң биринчи жаз мезгили. Жаз келгенде табият жанданат. Эң алгачкы байчике гүлү гүлдөйт. Бир гана байчике гүлдөөсүнөн келгин куштар учуп келе башташат. Табият жанданып, жер көгөрүп, жан-жаныбарлар кышкы уйкудан ойгоно баштайт. Жемиш бактары гүлдөп, токойдогу жаныбарлар кышкы уйкудан ойгонушат. Талаа жумуштары башталат. Жер айдалып, эгин жашылчалар эгилет. Келген куштар сайрай баштайт. Андан кийин албетте жай мезгили. Жайында күн аябай ысык болот. Талаада эмгек кайнайт. Эрте бышкан жашылчалар, жемиштер жыйнала баштайт. Шаардыктардын көпчүлүгү эс алууга чыгышат. Бир гана шаардыктар эмес балдар, биз дагы окуу жылы аяктап, жайкы эс алууга чыгабыз. Ата-энелерибиз бир туугандарыбыз менен жайкы каникулду көңүлдүү өткөрүү үчүн жайлоолорго, көлгө, саякатка чыгабыз. Сууга түшөбүз. Жай мезгили келгенине бир гана адам баласы эмес, жан-жаныбарлар, айрыкча токойдогу жан-жаныбарлар аябай сүйүнүшөт. Анткени айлана түркүн түскө боелуп, кооз гүлдөр гүлдөп, куштардын, чымчыктардын сайраганы угулат. Токойдо жашоо аябай кызыктуу боло баштайт. Бул жөнүндө албетте силер балдар ар түрдүү мультфильмдерден, жомоктордон билебиз. Андан кийин күз келет. Күз береке. Жашылча жемиштердин баары бышат. Айлана чөйрө түркүн түскө боелот. Жаныбарлар кышка камына башташат. Силер муну абдан жакшы билесиңер. Албетте, күздөн кийин кыш мезгили. Күн бузулуп, каар жайт. Суу тоңот. Жер тайгак болот. Ошентип кыш келет.
Аяз өзүнүн күчүн көрсөтө баштайт. Айлана аппак карга бөлөнөт. А биз жылуу мештин жанында отуруп китеп окуйбуз. Сыртта ойноп жаткан балдардын ойнуна көз салабыз. Балдар, демек жогоруда силер билгендей, ар бир мезгилдин өзүнүн керемети бар экен, өзүнүн өзгөчөлүгү бар экен. Ар бир жыл мезгили жөнүндө аз да болсо маалымат алдык. Мына ошол маалыматтарыбызды бышыктоо үчүн биз 5-көнүгүн аткарабыз. Бул жерде сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла дептир. Ал эми сүйлөмдөрдү толуктап жазуу үчүн керектүү сөздөр берилген. Балдар, мен 1 жана 2 сүйлөмдү үлгү катарында силерге аткарып берейин. Ал эми калган сүйлөмдөрдү силер өзүңөр толуктайсыңар. Суунун жээгинде табиятка суктанып отурдум. Суу ичип гүлдөрүм жанданып калды. Калган сүйлөмдөрдү балдар өзүңөр толуктагыла. Ал эми мен силер менен коштошоор алдында үй тапшырмасын берейин. Үйдөн силер акын абабыз Сооронбай Жусуевдин «Күн менен торгой» деген ырын жаттап, мага көркөм айтып бергиле. Анда бул ыр менен тааныштырып кетейин. Сооронбай Жусуев «Күн менен торгой». Тоонун таңы атканда, торгой чыгат асманга, күн асмандап нур төгөт, торгой жерге ыр төгөт. Нурдан гүлдөр албырат, нурдан жыргайт жалбырак, ыр көңүлдү сергитет, ыр көңүлдү эргитет. Ыр менен гүл болбосо, нур менен күн болбосо, кантип көңүл шат болмок, кантип жерде жаз болмок. Демек балдар, силер ушул ырды жаттап көркөм айтып бересиңер. Балдар, саламатта калгыла. Силер менен мен Усубалиева Апиза Молдалиевна болдум.